Саламатсыңарбы? Бүгүнкү лекциябыздын темасы өсүмдүктөрдү изилдөө методдору. Сабактын планы: 1. Өсүмдүктөрдү изилдөө ыкмалары. 2. Геоботаникалык аянтчаларды түзүү методикасы. 3. Өсүмдүктөрдүн фенотиптик өзгөрмөлүүлүгүн изилдөө. 4. Кургатылган өсүмдүктөрдү сорттоо жана гербарий жасоо жолдору. Бул планга карап, төмөндөгүдөй максатты коюп ишке ашырып алабыз. Сабактын максаты: өсүмдүктөрдүн изилдөө ыкмаларын билүүдө, фенотиптик өзгөрмөлүүлүгүн карап, геоботаникалык аянтчаларды түзүү методикасын үйрөнүү менен кургатылган өсүмдүктөрдү сорттоо, гербарий жасалгалоону үйрөнүү. Бүгүнкү материалды өздөштүргөндөн кийин силер төмөнкү милдеттерди толук ишке ашырат деген ойдомун. Анда силерге лекциянын толук теориялык мазмуну электрондук вариантта WhatsApp группаңарга жөнөтүлгөн. Анда ошол текстке көңүл коюп карайбыз. Биринчи планга көңүл коюп карайсыңар. Биринчи планыбыз өсүмдүктөрдү изилдөө ыкмалары. Изилдөө ыкмаларын толук ишке ашыруу үчүн изилденүүчү объект катары биз өсүмдүктөрдү тандап алганбыз. Өсүмдүк жөнүндө силер ботаника курсунан өсүмдүктөрдүн анатомиясын, физиологиясын окуп өздөштүргөнсүңөр. Анда флорага аныктама берип алалы. Флора бул кандайдыр бир аймакта өсүүчү же ал жерде өткөн геологиялык доордо өсүп, тарыхый калыптанган өсүмдүктөрдүн жыйындысы. Флора жалпы өсүмдүктөр дүйнөсүн окутуп үйрөтүүчү илим болгондуктан, ал өзүнө бир канча бөлүмдөрдү камтып кетет. Атап өтсөк, лиханофлора эңилчектер жөнүндө окутуп үйрөтөт, альгофлора балырлар жөнүндө, дендрофлора дарак бадал өсүмдүктөр жөнүндө, микофлора козу карындар жөнүндө, ал эми бриофлора моктор жөнүндө окутуп үйрөтүүчү бөлүм болуп эсептелинет. Мындан биз изилдөө ыкмаларын ишке ашыруу үчүн өсүмдүк дүйнөсүнүн кайсы бөлүгүндө актуалдуу проблема болуп жаткандыгын байкап, тандап алабыз дагы, ошол тандалган объектинин негизинде изилденүүчү ыкмаларды ишке ашырып келебиз. Ал үчүн биз буга чейинки өтүлгөн лекцияны эске салуу менен бирге изилдөөдөгү биологиялык негизги усулдары катары эмпирикалык, теориялык усулду караганбыз. Эмпирикалык усул байкоо, эксперимент аркылуу изилденсе, ал эми теориялык усул салыштыруу, тарыхый, модельдештирүү, статистикалык тандоо, божомолдорду түзүү закондорун пайдалануу менен ишке ашып келген. Мындан биз эмпирикалык усулду алып, анын ичинен эксперименттик жол менен изилдөө кандай жүрөрлүгүнө көңүл коебуз. Эксперименттик жол эки шартта ишке ашып келет: талаада жана лабораториялык шартта. Талаада изилденүүчү методдор болуп, маршруттук, стационардык же аралаш ыкмалары менен ишке ашырылат. Ар түрдүү ыкмаларды колдонууда биологиялык, экологиялык изилдөөлөр көп түрдүү байланыштар макросистема ичинде жаралып, популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера менен түшүндүрүлөт. Мындан сырткары, биринчи даражадагы мааниси талаа изилдөөлөрүн жүргүзүүдө, башкача айтканда табигый чөйрөдө популяциялардын түрлөрүнүн жана жамааттарынын популяциясын изилдөөдө төмөнкү методдор дагы кошо каралат. Атап өтсөк, физикалык метод, биохимиялык метод, систематикалык метод, математикалык методдор дагы каралып кетет. Ал эми лабораториялык шартта эксперименттик жолдун
изилдөө ыкмалары классикалык жана визуалдык ыкмалардын негизинде ишке ашырылып келет. Ушул методдорду толук лекциядан карап чыгып, жаңы алган маалыматтарды түшүнүктөр боюнча сурооңор болсо WhatsApp группабызга жөнөтүп турсаңар болот. Ал эми экинчи пландыга көз салабыз. Геоботаникалык аянтчаларды түзүү методикасы. Мында геоботаникалык аянтчаны түзүү үчүн бардык аралыктары 20 метр болгон өлчөмдөгү токойдо, парктарда, андан ашык, андан аз бирдей аймактар тандалып алынат. Мындан сыноо аянтына аныктама берип алабыз. Сыноо аянты табигый чек аймактын участогу бөлүнгөн, эркин изилдөө жүргүзүүгө мүмкүн болгон, мүнөздүү бирдейлик өсүмдүк ассоциацияларын камтыган аянт болуп эсептелинет. Бул жерде геоботаникалык изилдөөдө негизги изилдөө объектиси катары фитоценоз эсептелинет. Фитоценоз бул белгилүү аймакта өскөн өсүмдүк жамаатташтыгынын изилдөөчү бөлүгү. Фитоценология илимий негизги чөйрөнү коргоо, өсүмдүктөрдү ырааттуу пайдалануу болуп саналат. Мындан биз геоботаникалык аянтта төмөнкү негизги фитоценоздук белгилер сүрөттөө үчүн колдонулат. Анда алгач өсүмдүктүн түрдүк курамын аныктап алабыз. Фитоценоздо өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүнүн жана алардын фитоценоздук түрлөрүнүн сандык жана сапаттык байланыштарын карап алабыз. Андан кийин тегинен жана горизонталдык түзүлүшү, фитоценоздун орундуу бөлүнүүсү каралат. Андан соң фитоценоздун жашоосу, чөйрөсү, жашаган жерлеринин мүнөзү каралат. Мындан сырткары ошол геоботаникалык аянтчада жаш геоботаниктер изилдеп жаткан учурда аларга керектелүүчү жабдуулар катары сыпаттама бланкасы, жөнөкөй карандаш же калем, калем уштагыч, бычак, рулетка же сантиметр сыяктуу каражаттары сөзсүз колдорунда болуусу зарыл болуп эсептелинет. Ал үчүн биз ушул геоботаникалык аянтчада жүргөн кандай процесстер жүргөндүгүн төмөнкү видео аркылуу көрүп, бышыктап алабыз. Анда көңүлүбүздү видеого бурсак. Ногликские и тымовские школьники провели геоботанические исследования Сахалинской реки Тымь в ходе ученической экспедиции. В рамках проекта «Тымовские следопыты» ребята совместно с педагогами, научными сотрудниками, а также туристами-краеведами оценили степень деградации и угнетения древесных насаждений вдоль водоема, а также изучили прирусловую растительность на предмет видового разнообразия. Вооружившись специальными приборами и теоретическими знаниями, помимо измерения высоты и ширины деревьев, юные исследователи определяли возраст растений и даже степень повреждений отдельных экземпляров. Во время практики школьники выяснили, самые распространенные на изучаемой территории деревья – тополь Максимовича, береза плосколистная, ива удская, осина обыкновенная и японский вяз. Подавляющее большинство находится в здоровом состоянии, не имеет внешних повреждений кроны и ствола. Именно поэтому, проплывая по одной из самых протяженных островных рек, взгляд притягивают неповторимые завораживающие виды. Отметим, полевая ученическая экспедиция по Тыми, реке, расположенной в северной части островного региона,
стало возможно благодаря средствам Фонда президентских грантов, выделенных на реализацию проекта «Тымовские следопыты». Партнером мероприятия выступила администрация муниципального образования городской округ Тымовский. Региональная общественная организация «Родная земля», воплотив масштабную идею в жизнь, позволила подросткам не просто весело провести время, но и внести свой собственный вклад в развитие областного краеведения. Демек биз бул видеону көрүү менен бирге геоботаникалык аянтчада бир канча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүн болор экендигин көрүп алдык. Анда кийинки планыбызга өтсөк, өсүмдүктөрдүн фенотиптик өзгөрмөлүүлүгүн изилдөө кандай жүрөт? Бул бир эле өсүмдүктү алып, ошол өсүмдүк талаада, өрөөндөрдө өскөндүгүн карайбыз дагы. Бул жерде какым өсүмдүгү турат. Латынча аталышы тарахакум деп аталат. Түздүктө жана тоолуу жерде өскөн бөлүгү бир эле өсүмдүктөгү кандай фенотиптик өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Бул жерде ошол жердин шартына, климатына, рельефине жараша өсүмдүктөр морфологиялык жактан өзгөргөндүгүн байкап турабыз. Бул байкоолорду таблицага түшүрүү менен аткарган ишибизди жыйынтыктап көрсөтө алабыз. Андан кийинки планыбызга өтө турган болсок, сорттоо жана гербарий жасоо жолдору. Биз билебиз, илимий иштин жыйынтыгы сөзсүз түрдө ошол жасаган иш аракеттерибиздин негизинде жыйынтыкталып келет. Гербарий кантип жасалат, өсүмдүктөр кандай кургатылуу жолдорун силерге ошол теориялык лекциянын ичинде толук маалымат берилген. Демек биз гербарий эмне экендигине аныктама берип алабыз алгач. Гербарий илимий иштер үчүн атайын жыйналып кургатылган өсүмдүктөрдүн коллекциясы. Гербарий геоботаника, топурак таануу жана башка илимдер боюнча түрдүү изилдөөлөрдө колдонулат. Жер жүзүндө эң ири гербарий Кио ботаникалык багында Лондондо кездешип, анда 6,5 миллиондой барак гербарий бар экендигин биз билдик. Негизинен өсүмдүктөр туура кургатуу менен, аларды туура сорттоп алуу менен гербарийлерди кантип жасоо жолдорун биз төмөнкү видеону көрүү менен дагы бышыктап алсак болот азыр. Бул жерде гербарийдин кантип жасалуу эрежелери көрсөтүлгөн, өсүмдүк кайсыл жерге жармаштырылган, этикеткалары кайсыл жерге жазылган, анан кандай тиркелип, кандай жармаштырылат. Ушул жерде гербарийди жасоо жолдору көрсөтүлгөн. Демек, бул гербарийди жасоо кандай көрүнүштө экендигин дагы бул видеодон көрүп алдык. Анда мына сүрөткө көңүл коесуңар. Бул сүрөттө дагы ошол гербарийдин толук үлгүсү көрүнүп турат. Өсүмдүк туура кургатылган, вегетативдик жана генеративдик органдары толук көрсөтүлгөн, жана этикет кандай түзүлүп, өсүмдүк каерге жармаштырылгандыгы да көрсөтүлгөн. Ушул негизде
жасалган гербарий гана туура деп эсептелерин биз билип алдык. Демек биз жогорудагы лекцияларды толук окуп түшүнүп чыккандан кийин төмөнкү суроолорго жооп ала алабыз. Биринчи, геоботаникалык аянтчаларды түзүү методикасы кандай аткарылат? Экинчи, өсүмдүк организмдеринин фенотиптик өзгөрмөлүүлүгү кандай изилденет? Үчүнчү, өсүмдүктөр кантип сорттолот жана гербарий жасоо эрежелери кандай жүрөт? Бул суроолорго ошол лекцияны толук окуп түшүнгөндөн кийин жооп бере аласыңар. Анда ушул темага ылайыкташылган тесттик суроолорго жооп алууга мүмкүндүк түзүлөт. Биринчи суроо: изилдөөнүн биологиялык усулунда кайсы усул пайдаланылбайт? Эксперимент, өлчөө, сурамжылоо, мониторинг. Бул варианттардан кайсы жооп туура экендигин табасыңар. Экинчи, окумуштуулар табигый шарттарда өсүмдүктөрдү лабораториялык изилдөөдө кайсы ыкманы тандап колдонушкан? Жазуу, тажрыйба, моделдөө, салыштыруу. Бул суроону дагы карайсыңар. Андан кийинки суроо: өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жашоосунда сезондук өзгөрүүлөрдү изилдөөчү илим. Микология, ихтиология, фенология, палеонтология. Кайсы жооп туура? Аны карайсыңар. Андан кийинки суроо: эксперимент эмнеге мүмкүндүк берет? Гипотезаны текшерүүгө, кубулушка байкоо жүргүзүүгө, көрүнүштү баяндап берүүгө. Ушул варианттардан туура жообун таап, тесттик суроого жооп берүү менен биз өтүлгөн теманы дагы бышыктап алууга мүмкүндүк түзүлдү. Колдонулган адабияттар. Төмөндөгү адабияттардын негизинде биздин бүгүнкү лекциябыз кыргызчага которулуп түзүлдү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.